Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн сиздерге бир пайдалуу кеңеш менен бөлүшөйүн деп чечтим. Айрымдар жаңы малина, ежевика айдап жаткандар болсо, пайдалуу кеңеш болот деген ойдомун. Ал кеңеш могул көлөкө кылуучу торчолор, зачиняющие сеткалар тууралуу айткым келип атат. Биздин каналды көрүп жүргөндөр болсо билесиздер, биз былтыркы жылы ушул жерге малина, ежевиканын көчөттөрүн отурусканбыз. Быйыл экинчи жыл. Ошо былтыр душар болдук. Күн катуу ысыган учурда жалбырактары күйүп, мөмөлөрү күйүп, мөмөлөрдүн даамы өтө кычкыл болуп, жагымсыз акыбал болду да. Өзү жаратылышта малина, ежевика булар токой арасында көлөкөдө өскөн өсүмдүктөр. Андыктан мондай ачык асман астында өстүрүүдө бир топ татаалдыктар жаралат экен. Көп ооруй баштайт экен. Андыктан быйыл биз мондай торчо тарттык үстүнө. Торчо тартканда дагы бизге сунуштаган бир 35% деп. Биз 50% алганбыз. 50% алганыбыз туура болуптур. Биз бул чүй өрөөндөбүз, сокулукта. Бул жерде күн абдан ысыйт. Андыктан ушул ысык аймакта жашагандар ушул 50% алганыңыздар туура болот экен. 35% тыгыздыкта бул жакшы көлөкө бере албай калат экен. Ошодон тарткандан бери сугаруудагы кадыресе үнөмдүү боло баштады. Тамчылатып сугарабыз. Мөмөлөрү дагы мындай шашпай, жакшы бышат экен. Могу мисалы үчүн Шехиба деген сорт малина. Мөмөсүнүн чоңдугу шашпай бышып атат. Бул болсо Лохнес деген сорт. Абдан жакшы гүлдөп атат буюрса. Быйыл түшүм жакшы берчүдөй. Бул торчолордун өлчөмдөрүн айта турган болсок, ар кандай өлчөмдүү бар экен. Туурасы 3 метр, 4 метр, 5 метр. Бирок биз алган учурда 3 метрликтер болуп, биз 3 метрликтерин алдык. 4 тарабынан мондай казыктарды орноттук, жыгачтан үйдө болгон курулуш материалдарын. Анан ортолорунан зым тарттык. Мындай алып туруп туурасынан зымдар тартылды. Анан ошонун үстүнө керип чөйүп койдук. Мынакей буюрса бул деген небеса подождут деген. Билишкендер мынакей буюрса. Жакшы түшүм берип баштады. Бул болсо Prime Arts Freedom деген билдирген. Чоңдуктарын. Да, мы да сон. Шашпай жакшы бышат экен да, могу көлөкө астында. Андыктан бүлдүркөндөн жакшы түшүм алабыз десеңиздер, ушул ыкманы колдонуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.